Şöyle de zamanda köптөгөн пасылар болгон. Аталары салган чоң бир крепостарды, мечиттерди туура эмес жашоо өткөргөн себептен онун касапаты, баласы балдарына тийип, балдары ошол аталары салган чоң крепосттун алдында попрошай мындай айтканда садака сурай турган балдар болуп калган. Ошондой бир таңда кимдер мындай бир баягы тортик деп коет бизде жалпак тил менен, балконский деп коебу. Ушокшогон атасы арамдан балдарын баяндай кылып жедирип ичирип баяндай кыла турган болсо билсин неберелери точный помощь болот алар. Ушундай бир тондарым сиз азыр убакытча күчкө салып атасыз, алдап атасыз, аферистин шундай бир деңгээлин тапкансыз, кол койгонуңуздан эч билбейт. Бирок ошо менен балаңызды багып чоңойтуп атасыз, билиңиз, канчасынын канын төккөн болсоңуз, жашын төккөн болсоңуз, акысын жеген болсоңуз, ол Алла бир туугандарым, бирөөнүн акысын бирөөгөчү. Ол алсыздын күчү жетпеши мүмкүн. Сиз жеп комурабастан тыгыны укташыңыз мүмкүн, бирок мазлум уктабайт. Кол көтөрүп ыйлайт, анда мен күчүм жетпedi, акым алып бер дейт аларчы. Ошондой Давуд алейхисаламдын окуясын айтып берди. Давуд алейхисаламдын заманында бир камбагал адам эчтекеси жок, кыйналып, не кылышын билбей айтканда бир уй эшигин сүзүп кирип келиптир да. Куда берди дептир, бул эшиктен сүзүп уй келип үйүнө кирип бергенде анан кыйналган анан бисмилла деп анан союп жеп коюп турбайбы. Анан эгасы издеп келип табаттыр. Эгасы таап келип Давуд алейхисаламга барып айтыптыр, мына менин уюму үйүнө кирип барса союп алыптыр деп. Давуд алейхисалам айтыптыр, сен эшиктен айдап кирип байлап сойдуңбу же өзү кирдиби десе, мен резачка убакта өзү сүзүп кирди дептир. Макул дейт, эртең мен буга чечим чыгарам, даяр болуп келди деп. Эртесине айтат, 5 чечим бар, 5 чечим бар. Эгер ушу чечимдерди бирден баштап айтам, ушу чечимге ыраазы болсом, 4 чечимди сага айтпайм дейт. Жанагы уйдун эгесиначы. Макул дейт, эл чогулган, Давуд алейхисалам казылык кылганын эчтеңдарчы. Ушундай кылат. Биринчи чечими бул дейт. Мына үйгө кирип келген уй ыраазы болуп кое бер дейт. Ушул уй дейт, мына камбагалга насип кылсын, сен ыраазы болуп кой, калган чечимди укпай кете бер дейт да. Дегенде эмнеге дейт? Менин уюм болсо, эмнеге жок, бул чечимге ыраазы эмесмин дейт. Онда экинчи чечимди ук дейт. Экинчи чечимди кара. Экинчи чечим ушундай. Ушул уйларыңдын торпокторун кошо шериктерине малдарын баарын буга бересиң дейт. Камбагал. Элесетиң бир уюна ыраазы болуп аткан, калган уюна ыраазы болобу? Тополоң кылат. Онда үчүнчү чечимди ук дейт. Üçüncü çeçimdiniz degende üçüncü çeçimdi ушундай дейт. Sen жашаган үйүңү, мынау бактарыңы, башка байлыктан баарын өткөрүп бер дейт. Ол бир уйга ыраазы болуп айткан, калган уйга ыраазы болуп айткан, ошого ыраазы болобу? Жок, тополоң кылат. Жок, болбойт. Кийинки чечимди кузун, кийинки чечим кузгон. Ушундай. Ушул байлык сайылтан баарын өткөрүп сен ошо кул болосуң. Esi болуп калат. Кандай? Мен бир үйгө ыраазы болуп анан муну бардым мен анан кул боломун мен дейт. Бешинчи чечимди угасыңбы дейт. Угам дейт. Бешинчи чечимди уккан болсоң сага өлүм жазасы дейт да. Эмнеге? Себеби бул жаш баланын эмнесин, атасын ушул өлтүргөн экен да. Бул жаш бала ошол атасынын баласы экен, бул анын кулу болгон экен заманда. Апарып, өлтүрүп, байлыгын полностью оформить койгон экен да. Кайсы жерге атасын өлтүргөн апарып таптырып, каздырып, мына бул мунун атасы болот. Бул мунун акысы болот бардыгы. Сен өзү аслында мунун кулу экенсиң. Сен мунун атасын өлтүрдүң, мына бешинчи чечим. Биринчиге ыраазы болгонуңда Алладан тооба алганда айыбың жашырып калып кетет эле. Буга ыраазы болбосоң акыры ушул дейт. Урматтуу бир таңдар бирөөгө жабада билдирбей булдуңда сонун деп окшоштур. Кыйын өзүңүздү алдабаң. Тешип чыгат дейт ата баба. Балам, тешип чыгат дейт ба. Тешип чыгат. Мына жолго кирип аткандары мамлекеттик келген бюджеттен талап жеп аткан болот кайман апасы. Себеби бир адамдык эмес да ол. Ол сели калптыкы да бул туугандар. Сели элдики. Бирөөнүн ыраазылыгы мүмкүн, ол эртең акыретте барго бүт барып жаткан болса, менден макым бар депчи. Ошо сиздерден чоң сураныч тазадан айлашылайдачы. Карап, бирөөнү алдагансың, бирөөнүн ишин бүтүрүп берем деп оны алдагансың, бирөөнү коркутуп алгансың, онун аны деле билесиң. Адам бар мусулман баласы да кайерде иши бузулганын өзү билет. Ошо тооба кылып, секин кыркып,
Anam kayakka jumşaşım bilbesem mağa gelsem men jolun göstüm, içimde ekmem, şaşıram. Men nirlan bilen rast gelbem, munançası, no 40% ürün akısında. Men sonundan kılıp adresini tababız, aparıp bereriz, keçirim surayız, eğer razı olsa daha bir yolları var. Onun kimde aldaganınızı bilbeseniz, onun da yolları var. Anlay deysizler ha bir tane.